Саламатсыздарбы? Мен сиздерге өткөн көрсөтүүдө Versace курагынын оңайланганын көрсөтүп бергенмин. Ал эми азыр сиздерге мен Versace курагын тескери айланганын кантип тиккенди көрсөтүп беремин. Мен бул айланганын так ортосунан көрсөтүп атамын. Себеби биз куракты ушул так ортосунан курап баштайбыз. Мен ак жана кызыл түстөгү маталарды алдым. Бул королевский велюр матасы, ошондой эле аркасына шырып тигилгенге бөз алынды. Бөздү мен узунунан, туурасынан кылып так ортосунан сызып алдым. Бул сызыктар биздин курагыбыздын тегиз жана кооз чыгышын камсыз кылат. Ошондой эле 3/3 болгон ак жана кызыл түстөгү маталар бул эң ортосуна биринчи тигилүүчү маталар керектелет. Эң биринчиден биз кичинекей маталарыбызды беттеп алабыз. Беттеп алып, бөзгө коебуз. Бөзгө койгондо биздин так ортосуна коюлат дагы. Так ортосуна коюлуп, ал эми тигиш жагына канчалык сантиметрде тигилсе, ошончолук ашырылып коюлат. Мына биздин биринчи катарыбыз тигилип бүттү. Азыр кызылды тигебиз. Мына биз биринчи кызылды тиктик дагы, биз азыр акты жабабыз. Мына биз акты жаап тигип алдык. Мындагы ачканыбыздан кийин кайрадан айландырабыз дагы. Айландырып туруп, бул жака кызылды жабабыз. Мына биз ушул кызылды жапканыбыздан кийин кайрадан айландырабыз дагы. Айландырып барып туруп, мына бул жак ак жагын өтөбүз. Ылдый жак ак болуш керек. Ошондо ушул ак жакты жабабыз. Мына биз азыр ак жакты жаптык. Ал эми акты жапкандан кийин кайрадан бул жагына коебуз дагы. Бул ак жагын дагы жабабыз. Мына биз ак жагы жабылды. Ошондо кайрадан айландырабыз дагы. Мына бул жагы кызыл жагы ачык болуп турат. Ушул кызыл жакты жабабыз. Мына биздин кызыл жагыбыз жабылды. Эми кайрадан бул карап турсак, бул кызыл жагы дагы жабылыш керек экен. Ошон үчүн биз бул кызыл жагын жабабыз. Мына азыр кызыл жагы жабылды. Эми кайрадан ак жагын жабыш керек. Ошон үчүн бул бетин өтөбүз дагы ак жагын жабабыз. Ушинтип катар менен кайсыл жагы жабылбаган болсо, ошол жагына өтүп туруп жаап баштайбыз. Мына биз ак жагын жаптык. Мындай жайганда гүлүбүз кадимкидей билине баштады. Эми кызыл жагын жабабыз. Жерин тигишин көрсөтүп коеюн. Мына биздин акыркы катарларыбыз калды. Биз азыр акыркы катарларыбызды бир сыйра тигип туруп, андан кийин кескенге даярдайбыз. Биз азыр бул жактан кызылды жаап тигип койсок, андан кийин бул жактан акты жаап тигип койсок, биздин курагыбыз бүтөт. Мына биз акыркы тигишин жаап атабыз. Жаап тиккенден кийин чекесин тегиздеп тигип, андан кийин ашыкча кеземенин ашыкчасын кыркып тегиздейбиз. Мына эң чекесин тегиздеп тигип атабыз. Мына биз чекесин тигип бүттүк. Эми чекесин тегиз кылып кесип салабыз. Мына ошентип курагыбыз бүттү.
кандай куралганын комментарийга жазып өз ойлоруңуздарды калтырыңыздар, жазыңыздар. Каналыбызга катталып, лайк басып, башкалар менен бөлүшсөңүздөр биз абдан кубанычта болобуз. Кийинки видеодо көрүшкөнчө саламатта болуңуздар. Көңүл бурганыңыздар үчүн ыраазычылык.